Bismillahirrahmanirrahim. Жакшылык кылган адамдарга эң сонун нерсе жана кошумчасы бар деген аятка сахих хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрмө берип айткан. Эң сонун нерсе бул бейиш. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аяттагы кошумча деген сөзгө түшүндүрмө берип айтты. Аллах Таала бейиш ээлерине кайрылып, "О бейиш ээлери, менин силерге даярдап койгон убадам бар. Ал убадамды эми аткарам." Анда бейиш ээлери: "Сен биздин жүзүбүздү агарттың го. Сен бизди бейишке киргиздиң го. Сен бизге бул тигил нерселерди бердиң го" дешет. Ошондо Аллах Таала пардан ачкан соң бейиш ээлери аламдардын падышасын өз көздөрү менен көрүшөт. Мына ушул эң чоң бактылуулук, эң улуу бактылуулук. Бейиш ээлери гана. Ал бактылуулук момундар өз Раббилерин көрүүлөрү. Бейиш ээлерине болгон эң чоң бактылуулук бул Раббилерин өз көздөрү менен көрүүлөрү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Чындыгында силер өз Раббиңерди кыямат күнү түн ичинде толгон айды көргөндөй көрөсүңөр. Аны көрүүгө силерге эч нерсе тоскоол боло албайт." للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون